Ассаламу алейкум, Кадымжай медианын катталуучулары, подписчиктери, көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Эмне үчүн бүгүнкү видеобузду толордон баштадык, караңыздар. Кандай Аллах таалабыз бизге жакшы күндөрдү, жакшы жашооду берип койгон. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул сиздер обложкада көргөн техника жөнүндө болот. Ушундай техникаларды өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Анан ар бир буюм чыгып атканда, ар бир сатууга чыккан нерселер, жерлер, үйлөр, ушундай буюмдар сөз астында телефон номер чыгат, мындай бурчта, мындай жердечи. Ошол номерлерге чаласыздар. Өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Бул жарнамабыз очкилер жөнүндө болот, туугандар. Азыр баарыбыз телефон тиктейбиз. Уйкудан турганда дагы бети жуубай телефон карайбыз. Кечинде саат 1-2ге чейин телефон карайбыз. Кары жашы жада калса жакында жаңы туулган бөбөктөр да телефон карай турган болот окшойт менимче. Ошондуктан азыртан алдын ала зренияны сакташ үчүн бир аз ден соолукка дагы көңүл буруңуздар. Мен азыр мына Кадамжай шаарында военкомат, бул жерде Домбутан мына бурчунда очкилер сатылуучу дүкөнүнүн алдында турам. Ушул жерге келип, очкилерди алып кетиңиздер, сиздерге жасап берет. Больницага барып текшерилсеңиздер да ошолор кагаздарды да карап жасап берет. Кыскасы, издеген бардык очкилериңиздерди табасыздар. Эртең 10 жылдан кийин анан зрениялар эмне болуп калат деген ойлор келиш керек азыр. Мына аппараттар менен жасап берет заманбап. Халаттар сатылат. Биз сиздерди күтөбүз. Сиздерге көргөзүүчү техникабыз, мындайча айтканда, аталышы кам кирпич куюучу техника деп аталат. Мына өзү солярка менен жүрөт. Солярканы дагы иштетишиңиздерге карап жейт. Үстүндө бачогу бар. Азыр бир катар ушуну көргөзүп кетемин. Мына өзү жүрөт, өзү иштейт. Могу жерде мына ручкасы, ушул жерден бир айландырып туруп, эткизип жүргүзүп туруп, анан ишти жасай бересиздер. Бир күндө 10 саатта орточо иштеп 6000-7000 кирпичти куюшкан экен. Эми иштешиңиздерге карайт. Ушинтип өзүңүздөрдүн жеке бизнесиңиздерди, жеке ишиңиздерди жүргүзүп байыңыздар. Мына сиздерге кыскасы мүмкүнчүлүк. Видеонун башында айтып кетейин. Ар кандай негатив сөздөр, критик сөздөр, кынтык сөздөр, тукумдан кыр издемейлерди жыйыштырып эле жөн гана көрүп коюңуздар. Ала албасаңыздар, алыңа акча жок болсо, мындай нерсени такыр алып колдоңуз келбегендер. Арада алып иштеткиси келгендер өздөрү төмөндөгү номерлерге чалып сүйлөшүп баалашат. Баасында сразу айтып кетемин, 200 000 сом кеми бар. Баасы 200 000 сом кеми бар. Мына бүт ремендери дагы бүтүн жакшы иштейт дейт. Бул жерлерде мындай айланат, кулайлар айланып чыгып туруп, анан бул жерден өткөрүп туруп, андан кийин анан нар жакка ушундай ташкан түртүп келсе, мына дирсү мына зымдары өп эткизип туруп, кам кирпичти кыркып туруп, анан мына ташкаларга жүктөп туруп, анан апарып жая берет мына жакта адамдарчы. Мунун сатылышынын себеби банкрот болгондон, иштете албай калгандыктан эмес, ачыгын айтайын, муну алган ээси азыр ушунун аркасынан бир топ акча чогултуп иштеп, азыр башка жумуш баштады. Ал ишин дагы бир күн сиздерге тартып көргөзөбүз. Аква эшик терезелер чыгарып иштеп атат дагы. Ошондуктан буну иштеткенге азыр кол тийбей калды. Ошого просто жатып чирип кетпесин темир айып болуп, бучу сатамын арзанбады. Авитолордо, жарыяларда караңыздар, ушундай аппараттарды 240 000 аз караса, 260 000ге чейин деп турат экен. Биз болсо сиздерге мүмкүнчүлүк кылып, сонун мүмкүнчүлүк 200 000 сом кеми бар, даже 200 000 сом кеми бар. Мына күн дагы бүркөлүп, бүгүн да жаан жаачу, булуттар чыгып келатат. Биздин дарек Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы жүрөт, бардык жактары жүрөт. Эми алуучулар өзүңүздөр дагы келип, алардан мурун бир катар жүргүзүп, текшерип, ал жак бер жагын айланып көрүп, текшерип аласыздар. Мына бир катар айлантырып көргөзөйүн. Ушундай жарыяларды биз аркылуу жарыга чыгарып, рекламаларды чыгарып пайдалансаңыздар болот. Каналга катталыңыздар.